أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аламды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор, анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу жамаат, бүгүн сиздер менен ислам дининин түркүгү болгон намазды таштоо, намазды таштагандар кандай күнөөгө калат, же болбосо намазды бирде окуп бирде окубагандарга кандай жазалар бар, мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Биз өткөндө намаздын фазилеттери жөнүндө сөз кылганбыз. Азыр эми намазды таштагандарга кандай күнөө бар, мына ошол жөнүндө бул китеп имам Захаби деген аалымдын Ал-Кабаир деген китеби, чоң күнөөлөр деген китеби. Исламдагы эң чоң күнөө, биринчи чоң күнөө бул ширк. Аллах Таалага шерик кошуу эң чоң күнөө бул ширк болуп саналат. Андан кийин экинчи күнөө котлун нафс, адам өлтүргөн экинчи чоң күнөө. Үчүнчү чоң күнөө сихр дейт, сыйкырлык, колдовство. Ал эми төртүнчү чоң күнөө дейт имам Захаби рахматуллахи алейхи айтат, төртүнчү чоң күнөө бул күнөө эмени, намазды таштоо дейт. Намазды таштаган бул чоң күнөө экен да. Себеби Аллах Таала Кур'ани Каримде айтып атат: "Астаузу билlah фа халафа мин ба'дихим халфун адаус салата ваттабаус шахават фасауфа ялқауна гайя". Алардын аркасынан дейт, мин ба'дихим халфун адаус салат, намазды таштагандар келди. Намазды таштап, ваттабаус шахават, шахваттарды, нафсиси каалаган нерселерди ээрчип кетти дейт. Фасауфа ялқауна гайя, булар адашууга жолугат дейт. Адашууга жолугат. Кайсы бир адам эгерде намазды таштап, намаз окубай жүргөн болсо, ал эртели кеч эмнеге душар болот экен? Адашууга. Адашат бул адам, адашат. Эми ушунда айтып атат: "Кала Ибн Аббас радиаллаху анху лайса ма'на адаус салат таракуха бил куллияти валакинна аххару ан ауқатиха". Бунда намазды таштады деген адамдар дейт, намазды 5 убакытты толук окубай койгон адамдар эмес дейт. Булар эмне дейт? Ибн Аббас радиаллаху анху намазды убактысынан кечиктирген адамдар дагы дейт. Убактысынан кечиктирген адамдар дагы эмне ушул аятка кирип калат дейт. Кээде мисал үчүн саат 1:30-да пешин болуш керек, пешин окуш керек, багымдатты өз убагында окубай, же болбосо бешинди алып барып асырга жакын экөөнү бириктирип окуйт го, мисал үчүн. Же болбосо асырды шамга жакын алып келип туруп эптеп араң туруп окуйсуң. Же болбосом дейт, куптанды багымдатка жакын араң туруп окуйт да. Мына ошол дейт бул эмне? Ибн Аббас радиаллаху анху айтат, намазды таштаганга кирет бул дагы дейт. Жалкоолонуп намазды араң окугандар мына ушулар болуп саналат дейт. Ва кала Саид ибн Мусайяб имаму табиин, табииндердин имамы болот экен. Хуа алла юсаллия зухра хатта я'тиял аср дейт. Бул дейт, табииндердин имамы айтып атат, зухурду дейт, асырга чейин дейт, окубай туруп асыр келгенде араң туруп окуйт дейт. Вала юсаллил асра илал магриб, асырды магрибке жеткирип, шамга жеткирип араң окуйт дейт. Вала юсалли магриба илал иша, магрибди шамды куптанга жакын караңгы кирип кеткенге чейин араң окуйт дейт да, ошонтип кечиктирип окуйт дейт. Вала юсалли ал иша илал фажр, фажр намазды багымдатты эмне кылат дейт, то есть
Куптанды багымдатка чейин араң окуйт. Вала юсаллиял фажра иля тулу'i шамси. Багымдатты күн чыкканда араң окуйт дейт. Мына ушуларды Кудай Таала эмне деп айткан экен? Намазды таштаган адамдар булар эмне болот экен? Эртели кеч барып адашып кетет экен да, туура жолдон. Ошон үчүн Кудай Таалам бардыгыбызды намазга бекем кылган болсун. Намазды өз убагында ок аткандай окуш керек экен да. Тарс атасың го. Ошондой убактысы кирди, сразу намазды окуш керек экен. Фаман мата ва хуа мусиррун аля хазихил халат. Ким өлүм келгенге чейин ушундай кылып жүрө турган болсо, араң эптеп-септеп, багымдатты күн чыкканда араң окуп, намаздарды кечиктирип окуй турган болсо, ушул абалда өлүм келип кала турган болсо, валам ятуб, тобо кылбай турган болсо, ваада Аллаху багия ва хуа вадин фи джаханнам. Аллах Таала ага баги, тоңмоюн деген нерсени берет экен. Не? Алланын буйругун өз убагында аткарбаган деген атка конот экен. Ва хуа вадин фи джаханнам баидин қа'араһу хабису таъмуһу. Аллах Таала буну тозокто ушундай бир орун бар экен, ошол орунга таштайт экен. Ошон үчүн эмне Арайталлази сүрөсүндө эмне деди? Маун сүрөсүндө эмне деди? Фавайлул лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сагун. Намаз окугандарга, намазына кайдыгер карап, бирде окуп, бирде окубаган адамдарга вайыл болсун, тозок болсун деди Алла Таала. Бирде окуп, бирде окубаган адамдарга. Азыр мына көбүнчөсү эмнеге мен ушул теманы тандадым? Бизде сезон башталат, жумуш башталат. Адамдардын жумушу кызый баштаганда эмне кылат? Намазды таштап коет. Сезонниктер бар. Сезон келгенде, сезон башталса полияга чыгат, башка жака чыгат, иш башталса, бизнес башталса, иш кызуу жүрүп атканда намазды таштап коет. Намазды таштап коет дагы, анан кайра күзүндө жумуш бүткөндөн кийин анан кайра астагфирулла, кыш келгенде кайра намаз окуй баштайт, бекер калганда. Бул не мындай карап турсаң, Аллах Тааланын динин шылдыңдагандай эле болуп калат да. Намазды шылдың кылганга эле тете да. Себеби эмне? Мен бош кезде, бош убактым болсо окуйм, бош эмес болсом окубайм депчи. Как будто карап турсаң, бул адамдарга саратан келгенде, жаз келгенде жайында тозоктун эшиги жабылып калат да, бейишке киресиң, намаз окубасаң деле бейиш ачык сага дегендей кылабы деп ойлойсуң да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, эмне болуш керек? Намазга бекем болуш керек. Намазга бекем болуш керек. Намазды анан Аллах Таала Куранда эмне деди? Ва'мур ахлака бис-салати вастабир алейха. Намазга үй бүлөңдү буюр деди. Эркектерге айтып атат. Үй бүлөңдү намазга буюр, жана ага өзүң дагы сабыр кыл деди. Сабыр кыл деди. Буйрук, приказ мужской роддо келип атат. Приказ Куранда дайыма мужской роддо келет да. Ва'мур дегени араб тилин билгендер билет, мужской роддо. Эркек айтып атат, үй бүлөңдү намазга буюр деп атат. Үй бүлөдө ким намаз окуп атат, ким намаз окубай атат, эркек контроль кылыш керек. Эркек көзөмөлгө алыш керек. Ата көзөмөлгө алыш керек. Бала намаз окубай атабы? Баланы намазга буйруш керек. Аял, катын, кызың намаз окуп атабы? Бала намаз окуп атабы? Аял намаз окуп атабы? Ошонун бардыгыны эркек эмне кылыш керек? Контроль кылыш керек. Эркек жооп берет. Себеби Аллах Таала кимге айтып атат? Эркекке айтып атат. Ва'мур ахлака. Үй бүлөңдү намазга буйру, жана ага сабырдуу бол деп атат. Жана өзүң дагы сабырдуу болуп окуй турган болсо, адам өзү эркек окуй турган болсо, анда кимдер дагы сабырдуу болот? Аял киши сабырдуу болот да. Үй бүлөдө аял киши тарбиячы дейбиз, бирок тарбиянын башы кимден башталат? Эркектен башталат. Эркек үйдүн командири. Үйдө
Аялдын намазын, даже аялдын намазын көзөмөлдөп туруш керек. Намазыңды оку. Балдар намазын окуду деп туруп, эркек эмне кылат? Эркек жоопту Аллах Тааланын алдында жооп берет. Балдарыбыздын тарбиясыга жооп беребиз. Намаз окуп атабы, намаз окубай атабы. Ошон үчүн балдарыбызга эмне кылыш керек? Намазды үйрөтүшүбүз керек. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Аллах Таала Куранда айтат: "Эй иман келтиргендер" дейт. "Ла тулхикум амвалукум", силерди байлыгыңар, бала чакаңар Алланы эстегенден, намаздан тыйып койбосун. Намаздан силерди алаксытып койбосун. Эмне? Байлыгыңар жана балдарыңар. Байлыктын аркасынан, ырыскынын аркасынан чуркап жүрүп, намазын ким таштап кое турган болсо, ва ман яфал залика, ким ушундай кыла турган болсо, намаз таштап кое турган болсо, фа улаика хумул хасирун, булар банкротко учурай турган адамдар ушулар, зыянкечке учурай турган адамдар ушулар. Кубанып дүнүйө таптым, тиги байлык таптым деп жүрө бересиң. Балдарыңа намаз окутпай, дин үйрөтпөй, тарбия бербей жүрө бересиң. Бирок эртең балаң айван болуп чоңойгондон кийин, намазсыз, динсиз чоңойгондон кийин, эртең ой деп башың кармасаң, уже кеч болот, поздно болот. Балаң сага сөзүң кайтарып, сөзүңдү укпай, да пошел ты нафиг дегендечи, балаң айтат да. Пошел ты нафиг отец дегенде, ошондо дейсиң, уже поздно. Ушундай айткан балдар бар, атасын сөккөн балдар бар. Извините за выражение. Ушундай бүгүнкү күндө мага арызданып келет. Балам ушундай кылып атат, кандай кылайын? Балам ичип атат, балам чегип атат, мен кандай кылайын? Дегендер бар. Ол уже 25 жаштан өткөндөн кийин, уже 20дан өттү, кеч болуп калат. Аны уже түп-түз болуп калганда, уже сен аны кайра албайсың өзүңө. Ошон үчүн жаш кезинде сөзсүз намазды үйрөтүш керек. Эгерде биз өзүбүз намазга бекем боло турган болсок, Аллах Таалага баш ие турган болсок, Аллах Таала бизге балдарыбызды, үй бүлөбүздү баш ийдирип коет. Аялыңды баш ийдирип коет сага, жеңил баш ийдирип коет. Улооңду, машинаңды баш ийдирип коет. Хасанул Басри рахматуллах алейхи бирде асыр намазын каза кылып коет экен да. Асыр намазын каза кылып чыкса, жакшына эле айдап келген эшеги баш ийбей коет экен да, басбай коет. Үйүнө барса, аялы укпайт экен да. Сөзүнчө, муну аял мындай кылып кой десе, катын мону мындай кылып кой десе, аялы укпайт экен. Хасанул Басри, бул не болуп кетти деп көрсө, асыр намазын каза кылган экен. Асыр намазынын казасын окуп, тооба кылып, канча Аллага тооба кылып жалбаргандан кийин, анан эшеги менен аял кайра угуп баштайт экен да. Ошон үчүн кээде сен Аллага баш ийсең, Аллах сага башкаларды сөзүңдү уккулуктуу кылып коет. Сен өзүң таква боло турган болсоң, балаң сени жеңил угат. А сен өзүң Аллага тоң моюн болуп жүргөн болсоң, сени да балаң укпайт. Өткөндө бир жерде бир устаздын үйүндө айытта барып калдык. Ушундай тамак алып келип калды. Тамак алып келди эле, кашык жок болуп калды. Эй, кызым, кызын атын айтып туруп, "Эй, кызым, кашык алып кел" деди эле, укпай калды да, тиякта кухняда жүрөт. Укпай калды. Анан жанында отурган кичинекей баласы эле. Унчуккан жок, барып эжеңди айт, кашык алып келсин деген жок. Баласы акырын туруп, "Эй, атам сизди кашык алып келсин деп айтып жатат" деп барып айтты. Баласына айткан жок, бар эжеңди айт, кашык алып келсин деген. Баласы жөн эле жанында, "Атам сизди ушундай деп атат" деп туруп, эмне кылып койду? Карасам мындай, балдары баш ийет да. Балдары баш ийет.
Ошон үчүн биз дагы Аллага канчалык баш ие турган болсок, намазыбызды калтырбай окуй турган болсок, бизге дагы балдарыбыз Аллах Таала биз Халике, жаратуучуга баш ие турган болсок, Аллах Таала махлуктарды бизге баш ийдирет да. Аялыбызды, балдарыбызды, инилерибизди, башкалар биздин сөзүбүздү угат. Эми мына ушундай Аллах Таала эмне деди? Намазыңарды Алланын зикириден силерди деди, байлыгыңар, бала чакаңар тосуп койбосун. Эми кыяматта кээ бир тозокко түшкөндөрдөн сурайт экен да: "Ма салакакум фи сақар?" Қалу нам накун минал мусаллин. Сақар деген тозокко силерди эмне түшүрдү? Десе, "Қалу нам накун минал мусаллин." Биз намаз окуган эмес элек, намаз окуучулардан болгон эмес элек. "Валам накун нут'имул мискин." Жана биз мискиндерге тамак берген эмес элек дейт экен. Намазды окубаган адамдарга ушундай атайын намазга кайдыгер караган адамдарга сақар деген тозок бар экен. Сақар деген. Намаз бул жөнөкөй ибадат эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям да айткан, биз негизи жеңилдетип айтабыз, адамдарды коркутпайлы деп эле айтасың. Ал-фарқу байнал муслими вал кафир ас-сала деген. Намаз мусулман менен кафирдин ортосундагы айырма намаз деген дагы хадис бар. Мусулман менен кафирди айырмалаган эмне десе намаз экен да. Ошон үчүн намазга эмне кылыш керек экен? Бекем болуш керек. Ва фи сахих ал-Бухари, Сахих Бухарида пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям хадис келет. Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям qol: "Ман фатаху салатул асри хабита амалуху." Кимдин асыр намазын каза кылып кое турган болсо, асыр намазы өтүп кете турган болсо, асыр намазын окубай турган болсо, анын амалы жокко чыгат экен. Ошол күндөгү кылган амалы. Ошон үчүн Куранда айтты: "Хафизу алас салавати ва салатил вуста." Намаздарга бекем болгула, жана ортоңку намазга, асыр намазына бекем болгула деп Кудай Таала айтып атат. Кудай Таала эмне деди? Асыр намазына бекем болгула. Асыр намазы өзгөчө мааниге ээ. "Ман тарака салата мутааммидан фaqat бариат минху зимматуллахи." Ким намазы атайын таштап кое турган болсо, Аллахтын андан коргоосу алынып салынат экен. Аллахтын коргоосу алынып салынат. Демек, намаз окубасаң, башыңа толтура бале келген болсо, эртең ыйлабада, мен неге башыма бале келип атат, неге иштерим жүрүшпөй атат деп эметип ал. Өзү илах деген сөз бар, мисалы үчүн, илах деген сөз кеде биз жалаң Аллах деп илах деген сөздөн жасалган. Илах десе кеде сыйына турган зат да, сыйыныла турган затты эмне дейткен? Илах дейт. Мурда жахилият доорунда буттарды адамдар илах деп билген. Илах деп буттарды, арабтар ошол Кабанын тегерегинде толтура буттар болгон, ошолорду илах деп билген. Ошолорго сыйынган. Кайсыл бир нерсеге сыйынылса, же адам сыйына турган болсо, ошол нерсе илах болот. Ошол нерсе илах болот. Бүгүнкү күндө адамдар, намаз окубаган адамдар, адам ойлойт, мен эчтекеге сыйынбайм деп сыйынат. Ар бир адамдын инстинкти бар, ал сыйынат. Бирөө байлыгыга сыйынат. Бүгүнкү күндө байлыкка сыйынгандар толтура. Байлыкты аздектеп ошону улуктап, проблеманы жалаң ошол байлык чечет деп көзүңө байлык эле көрүнүп кала турган болсо, сен сыйына турган затың ошол. Сыйнасың, сен ошого сыйнасың. Бирөө айтат, начальнигини эмне кылып алган? Илах кылып алган. Начальнигини сыйына турган зат кылып алган. Айтат, начальник айлык берсе гана чечилет. Проблеманы ким чечет? Начальник чечет. Проблеманы ким чечет? Шеф чечет. Деп кимге? Бир гана ошондон жакшылык күтөт да. Ошондон жакшылык күтө турган болсо,
Бул эмне экен? Ага илах болуп калат. Илах деген жалаң эле Кудай эмес. Кудай Аллах Таала жалгыз татыктуу, сыйынганга ким татыктуу? Аллах татыктуу. Бирок көбүнчөсү адамдар Аллага эмес, кээде башка нерселерге сыйынып кетебиз. Байлыкка сыйынып кетет, бийлигине, мансабына сыйынып кетет. Кресло дейт, мансап бардыгын чечет деп ойлоп калат. Жакшылыкты кимден эмес? Аллахтан эмес, кимден? Креслодон, шефтен, байлыктан күтүп калдыбы? Болду, ошонун сыйына турган заты ошол болуп калат. Ошон үчүн урматтуу жамаат, Аллах Таала бардыгыбызды намазга бекем кылган болсун. Эми ким дейт мына? Ким намаздарын таштап жүргөн болсо, кабырда Аллах Таала ага азап берет экен. Юсаллату алейхи фи кабруху су'банун исмуху шуджаул акра. Аллах Таала намазга кайдыгер болгон адамдын кабырына шуджаул акра деген жылан жөнөтөт экен. Айнаху миннар, көздөрү дейт, бул жыландын көздөрү оттон болот. Ва азфаруху мин хадид, тырнактары темирден болот дейт. Жыландын тырнактары темирден болот. Юкаллимул маййита фаякулу ана шуджаул акра. Кабырда намаз окуган адамга, намазын таштап койгон адамга, намазына кайдыгер болгон адамга мен шуджаул акромун. Ва саутуху мисля ра'дул касиф. Үнү аябай коркунучтуу, страшный, чагылгандын үнүндөй экен. Чагылгандын үнүндөй. Амарани Rabbi an adribaka ala tadi'as salati subh. Кудай Таала мени намазды таштап койгондугуң үчүн сени жазалаганга, урганга, сокконго жиберди дейт экен. Мен сени эми дейт экен, багымдат намазын таштаганың үчүн, фажр намазын таштаганың үчүн мен сени күн чыкканга чейин урам дейт экен. Жылан. Ва адрибука ala tadi'as salati zuhr ila al-asr. Sen эми бешим намазын таштап койгондугуң үчүн асыр намазга чейин сени согом дейт экен, урам дейт экен. Эми ва адрибука ala tadi'as salati al-asr ila al-maghrib. Асыр намазын таштап койгондугуң үчүн шам намазына чейин сени согом дейт экен. Жазалайм дейт экен баягы жылан. Ва адрибука ala tadi'as salati al-maghrib ila al-isha. Шам намазын, магриб намазын таштап койгондугуң үчүн куптан намазына чейин сени жазалайм дейт экен. Ва адрибука ala tadi'as salati al-isha ila as-subh. Куптан намазын таштап койгондугуң үчүн, куптан намазын окубай жатып алгандыгың үчүн мен сени таң атканга чейин жазалайм дейт экен. Ошентип 5 убакыт намаз үчүн эмне кылат экен? Жаза берет экен. Шуджаул акра деген жылан. Көздөрү эмнеден деди? Көздөрү оттон, тырнактары темирден дейт. Үнү болсо чагылгандын үнүндөй коркунучтуу дейт. Кудай Таалам бардыгыбызды ушундай азаптардан сактаган болсун. Намазга бардыгыбызды бекем кылган болсун. Намазга урматтуу жамаат, үй бүлөбүз, балдарыбыз канча жашка келип калды. Балагат жашына кирип туруп намаз окубай аткан болсо, ага көңүл бурушубуз керек. Кыздарыбызга, бардыгыбыз намазга көңүл бурушубуз керек. Акыркы окуя وروى أنه أول من يسود يوم القيامة وجوه تارك الصلاة. Кыямат күнү эң биринчи жүздөрү карара турган адамдар, булар намазды таштаган адамдар экен. Жүздөрү карара турган адамдар кыямат күндө намазды таштаган адамдар экен. Көбүнчө эгерде биз намаз окуп жүргөн болсок, бетибизде, чекебизде, бешенебизде нур болот. Эгерде намазды таштап койгон адамдарды бул дүйнөдө эле такыр намаз окубай
ичип жүргөн адамдарды карай турган болсоң, шекесинде нуру жок тилекке каршы. Акыретте эле эмес, бул дүйнөдө дагы нуру жок. Ошон үчүн Кудай Таалам бардыгыбызга нурун берген болсун. Хикаятан акыркы эме, хикаятан руия анна имраата мин бани Исраила جاءت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما وقد ثبت منه إلى الله تعالى. Musa paygambardын алдына bir ayal keldi. Bir ayal keldi dagı o Musa paygambar, o Allah'ın elçisi paygambar. Men dedi bir çoğun күнөө жасап koydum dedi. Ayal aytты. Ой, sen kандай күнөө жасадың деп Musa paygambar сураганда aytты. Men dedi bir zanaytu, bir zina kıldım dagı zinadan bala törödüm dedi. Zinadan bala töröp durup al balanı törölgönden keyin öldürdüm dedi. Öldürdüm dediler. Musa paygambar sen aябай чоң күнөөкөр экенсиң, тур мен алдымдан кет деп Musa paygambar айдап жиберди. Bir маалда ага Жебрейил периште келди дагы, "Я Муса, Ar-Rabbu Taala yaqulu laka lima raddatta taiba ya Musa." Sen tövbe kılıp kelgen adamdı emnege aldığından kууp жибердиң? Sen mundan dagı katu күнөөкөр adam бар экенин билбейсиңби dedi. Zina kılıp balasın, zinadan bala törüp anı öldürüp geldi Musa paygambarın aldına. Cebrail perişte kelip aytты, mından dağı katurak күнөөкөр adam бар ekenin sen bilbeysin mi dedi. Musa paygambar kim al dediler, bundan jamanarak. Tariki sola dep aytты, namazın taştagan adam dedi. Namazın taştagan adam, namazdı taştau bul zina kılgandan dağı çoğurak күнөө экен. Кебир namazdı taştap koyup men жүрөгүm таза, men жакшы эле адаммын деп жүргөндөр, мына ушундан карасында. Namazdı taştagan bul İslamdагы 4-чү чоң күнөө деп атат İmam Zahabi. Kitapta эмне деп атат? 4-чү чоң күнөө namaz таштаган. Şirkten keyin, adam öldürgönden keyin, sıyqır menen alектенгенден keyin эле 4-чү күнөө эмне экен? Namazdı taştagan. Sebebi Kuday Taala aytып атат. "Wa aqimus sola." Namazdı turguzgula деп атат. Allah Taala'nın buyruğun atkarбай, namaz okubay жүргөн bul Allah Taala'nın buyruğun atkarбаганга kiret. Мына ошондуктан bul чоң күнөө болуп саналат. Ошон үчүн Kuday Taalам бардыгыбызды бизди намазга бекем кылган болсун. Namazga beken bololu, baldarыбызды namazga buyuruйлу. Allah Taalам бардыгыбызды namazga beken bolgon bolsun. Эми акыркысы урматтуу жамаат, акыретти унутпай жашашыбыз керек да. Байлык топто, бийлик топто биз айтпайбыз, адалың болсун. Сага адал. Allah Taala байлыкты адал кылып койгон. Bir mansapты сага адал мансаптар болсо жет. Бирок акыретти унутпа. Максат эле ошол. Биз сага көрө албастык кылып аткан жери жок. Сен үй там салып, тиги бай болуп кеттиң деп молдо сага ичтарлык кылып аткан жери жок. Бирок иште тап. Бирок эмне намазың менен чогу. 5 вакыт намазын калтырба, тиричилигиң кыла бер. Намазың оку, илимиң ал, динге бекем бол, аракет кыла бер. Биз ага каршылык эмеспиз. İmam Gazali rahmatullah aleyhi aytkандай, эгерде дейт байлык сенин корооңо, дворуңа кирсе жакшы дейт. Бирок эгерде жүрөгүңө кирип алган болсо, анда жаман дейт да. Ошого кул болуп калган болсоң жаман дейт. Эгерде келсе ажалың, эмгектеп жерге тиерсиң. Этеги жокта жеңи жок, 2 пут кепин киерсиң дейт. Этеги жокта жеңи жок. Эртең биздин кепин киебиз, анын этеги дагы жок, жеңи дагы жок. Жерде мынча жер алайын, тийинче жер алайын дейсиң, акырда барар жериң 2 метр жер гана, бирден талашасың. Куйругу жокта жалы жок, керемет атка минерсиң. Карап турарга тешиги жок, караңгы үйгө кирерсиң. Ушунчалык тешик да жок да кабырдачы, ушунчалык тешик да коюп койбойт экен да.
чып эметип коет экен, кап-караңгы. Бирөөлөр светти өчүрсөң жүрөгүм кысылат деп светти күйгүзчү дейт. Коркуп кетесиң. Кабырда свет жок экен да. Кабырда свет жок. Момундар көмүп кайтканда мурдагы абалга келерсиң. Мункар накир келгенде мусулман жообун берерсиң. Караңгы көрдө тирилтип мункар накир кеп сурайт. Айбат кылып коркутуп ким жараткан деп сурайт. Сени ким жаратты? Кимге кул болуп жашадың жашоодо? Кимден коркуп жашадың? Аллага ибадат кылып жашадыңбы? Кимге кылып жашадың деп эрте мункар накир кеп сурайт экен. Ыйманы эгер болбосо жообун туура бере албайт, корккону менен калтырап, эч качан артка кайта албайт. Эмне бир кылар экенмин деп карап турарга тешик жок. Кайрадан качып чыгарга кадимки көргөн эшик жок. Сени эшик апарып тешиктен тыгат, ошон менен жабат. Болду, сен бир гана ким менен каласың? Аллах Таала менен каласың. Алып бир кетер бекен деп алаңдасаң атаң жок дейт. Эки жагын карасаң алаңдасаң атаң жок. Эрчитип кетер бекен деп элең десең энең жок. Эки жакты элеңдеп карасаң дейт, кабырда дейт, энең жок дейт. Атеке алың кандай деп алдыңа балаң бара албайт. Айласын ойлоп адамдар ажалдан алып кала албайт. Эч ким бизди бул дүйнөдө ажалдан алып кала албайт. Аллах Таала эмне деди? Ал куллу ман алейха фан. Жер бетиндеги Аллахтан башка бардыгы өлүм даамын татуучу. Азраил периште дагы өлүм даамын татат экен. Азраил периште бардыгынын жанын алып келип, бардыгынын жанын алып, Азраил периштеге эми ким калды дейт экен Аллах Таала. Мен жана сен калдың ey Раббим дейт экен да Азраил периштечи. Анда өзүңдүн жаныңды өзүң ал дейт экен Азраилге. Ошондо бир гана ким калат экен? Аллах Таала калат. Бардыгы ажал, бардыгы жер бетиндеги ажал даамын татат. Ошон үчүн ажалдан качып кутула албайбыз. Кээде мусулман деген ойлонуш керек да. Ушундай эметесиң, кээде мен уйкудан да көзүң ачасың да, уйкусурап, мына көзүң ачылат го эртең, көзүң ачылып келген кезде өлүмдү элестетесиң да. Өлүмдү элестетип, сени кабырга коюп атканын элестетип, аябай коркуп кетесиң да, адам барып коркосуң да. Жашоону жакшы көрөсүң, туурабы? Бирок ошол нерсеге даяр болушубуз керек, урматтуу жамаат. Ошого даярдыктын эң башы эмне экен? Намаз. Намазга бекем бололу, Аллах Таала бардыгыбыздын жашообузду оңдойт иншаллах. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака анта алимун хаким. Раббана ла тузи кулубана ба'да из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб би рахматика я архамар